Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Ептеп тамақ айлантқан да. Қырғыз болса, өзіңіз білесіз, қымыз, журат, айран, сүзме, қасиетті тамақты жеген. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз, эне кыргыз мындайды, дүнүйө опа болбойт дейт кыргыз. Туурабы? Намыс өлүмдөн өйдө дейт. Муну ким айта алат? Кул болгон эл эч качан мындай сөздү айта албайт. Эч качан. Муну ким айта алат? Дүнүйө элин башкарып жүргөн, аруу эл, таза эл, намысты ошол алтындан өйдө койгон, дүнүйө мүлктөн бийик баалаган эл ушинтип айтат да. Дастан байке, азыр тамак аштарды санабадыңызбы? Анан дүйнө жүзүнө аябай тараган кыргыздын тамагы бар экен да, журат. Муну йогурт дешип. Тиги батышта ошо йогурт деп жазылганы журат деп эле жазылат экен. Туура. Анан аны көргөндөн кийин, ай бул биздин эле журат турбайбы? Маңызы деле ошол да. Мисалы жанагы шоро же болбосо өзгөчө мына бозону да. Бозо бул дары да. Мен жана илимден окудум. 12 ооруга дары экен бозо. А бозонун кубаттуулугу калорийнеси эттен 1,5 эсе өйдө экен. Эттен 1,5 эсе өйдө экен. Эмне үчүн биз муну баалабайбыз? Эмне үчүн ушул улуу мураска биз далыбызды тозобуз? Качанга чейин биз ошол орус мүнөздү, качанга чейин биз өзүбүздүн тилибизди, жийерген салтыбызды таанып алган маңкурт болуп жүрө беребиз я? Ушундай ойго келгенде тынчыктай албайт экенсиң. Биздин бүгүнкү улуттук конгресстин максаты айланайын кыргыз, сен бир элди ээчигенге муктаж эмессиң. Сен байыркы элсиң, даанышман, олуя элсиң сен керек болсо. Сен жаачы болгон элдер болгон бизде кыргыздын ичинде. Билесиз, куунчу деп койгон, төрөттөн куунчу кылып жана куучу деп койгон, жайчы деп койгон, жаадырган. Анан эми мына манасты кыргыздан башка дүйнөдө эч ким айтпайт да. Туура. Жана табиятты айттым. Ушунун баары далил болуп отурат бүгүн. А бирок биз бүгүн аны менен намыстанып сыймыктанбайбыз. Ошон үчүн биздин бабалар илгери айткан экен да, мындай деп айткан экен. Өткөндөрдүн салты болбой, өсөр кыргыз калкы болбойт деген. Бабалардын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт деген. Биз көрдүңүз, ушундай абалда келип атабыз. Эмне үчүн байыркы тарыхыбызды, ошо тарыхты жараткан бабаларыбызды биз бүгүн даңаз албайбыз? Эмне үчүн ошолорду туу кылып көтөрбөйбүз? Ошон үчүн баркыбыз жок болуп келатат бизде. Мына жакында Кыргыз Славян университетинде тарых сабагын берген бөлөк улуттагы мугалим кыргыз балага айтыптыр. Силер табияттан мал баккандан башка эчтекеге жарабаган элсиңер дептир. Көрдүңүзбү? Кандай бычак менен жүрөккө сайгандай тийип атат да. Кыргыз ушу сөздү угуп отурат. Бул эмне деген тамтык? Кантип муну көтөрөсүң? Кантип муну чыдайсың? Анан байке ушул жерде дагы бир мындай ой келип атат да. Бүгүнкү күндө бизде жана тарых факультетин бүткөн тарых боюнча илимди кандидаттыгын, докторлугун жактаган көп баягы замандаштарыбыз бар да. Анан тарыхты жазуу болгондо эле ошолорду баягы адис катары ошолорго кайрылып, ошолор жазып калып атат да. Анан ушул жерде дагы бир ой келип атат. Жанагы шыпшайдардай болуп кыргыздын тарыхын атып салган тарыхчылар кирбейби ошонун ичине? Тарыхыбызды бурмалагандар кайра эле келип тарыхыбыз дагы бурмаланып калбайбы деген ой бүгүн конгрессте да айтылды. Анан ушул боюнча дагы бир оюңузду айтсаңыз. Чындап айтканда, Сайыз убагында тарыхчыларды атайын майып кылып, чолок кылып
даярдашканда, чала сабат кылганда. Себеби түпкү тарыхты билген тарыхчы Совет дооруна кереги жок болчу. Ошол комсомолдун, аялдардын кыймылдын, жаштардын кыймылдын, компартиянын, жада калса чоң бакубат жашаган колхоз совхоздордун тарыхын, же ири заводдордун, же согуш жылдары Россиядан көчүрүп келген заводдордун тарыхын жазып тарыхчы болду да. Себеби бөлөк багытта жазам десең, партком бекитчү эмес да. Партком бекитет бүт диссертациялардын темаларын туурабы. Анын үстүнө Кыргыздын байыркы тарыхын талашсыз далилдеген китептерди атайын катып койгон фонд редких изданий деген шылтоо менен. Бүгүн барсаңыз китепти сизге бербейт. Инструкция ошол Совет доорунда жазылган боюнча калган. Эмне үчүн аларды ошентип жашырган? Анткени ал жерде накты тарых болуп атат да. Ошо китептерин баарын терип отуруп, кээ-бирлерин жоготкон, өрттөгөн, айрымдарын эми тетиякка сактап койгула деген, ошон үчүн калың тарыхчылар жете алган эмес. Анан эми мына Байжиев менен берки эмени Байжиев менен таң көрүп Жакиев. Жок. Манасты изилдеген боюнча. Жок. Жана экөө тең жазганда Бектенов. Бектенов менен Байжиев. Экөөүн 10 жылга соту жок кескен да. КГБ'нын 3 адамы кагаз түзөт, 3-өө кол коет, 10 жылга айдап кетет. Акты менен эле жана кой өлгөндө акты түзөт го. Ошентип 2 адамдын тагдырына Зияш Бектенов менен Ташын Байжиев. Ошолор эмне күнөө коет. Тиги Көкөтайдын ашын орус тилге которгондо. Анан Москва айтат: биз коммунизмге жол багыт алып отурсак, силер байманап доорун даңазалайсыңар дейт. Анан ушул идея байке бүгүнкү күндө дагы биздин коомубузда аябай эле сиңип калыптыр да. Мисалы үчүн Манас жөнүндө баягы кеп кылып, анан манасчылар айтып атса, Манас айтып атса, көп эле жаштарыбыз айтышат да, эмне бул эскичилик нерсени айтып атасыңар депчи. Ал эми келечек ошол эскиден чыгарын эстеринен чыгарып койгон да. Анан ушул нерсени мына бүгүнкү күндө Кудай буйруса мынакей тарыхыбыз кайрадан жазылса, ошол такталып, анан такталган тарыхты балдарыбызга окута баштасак, анан биздин балдарыбыз дагы келечекте бул тарыхыбыз такталгандан кийин бүт баары ордуна келет эле. Баардыгы тең ордуна келет эле. Мынакей финдерди алалы. Булардын бир Калевала деген кичинекей эпосу бар. Ошол эпосун баягы бала бакчадан баштап вузга чейин окутат. Алар экзамен тапшырат, мамлекеттик экзамен тапшырат. Эми экономикалык жагын карасаңыз, булар 5 миллион бизде эле. Ресурстар деле бизде эле. Анан сырьевой мамлекет да. Экономикалык жагын карасаңыз, бизден 100 эсе на душу население алганда өйдө. Бизде эле ошондой болот элек. Жанагы Финляндияда мамлекеттик кызматка барам деген адам Калевала жөнүндө сыноодон өтөт. Ооба. Сыноодон эгерде өтпөсө, ал мамлекеттик кызматка эч качан бара албайт. Көрдүңүзбү? Ал эми жанагы Манас баягы эскини камтыган, бизге кереги пайдасы жок дегендерге мен эки эле мисал келтирейин. Манаста мынтип айтылган: тирүү жүргөн адамга мындай кордук салбасын, ата журттан айрылып, адам эмес, айванда ар кайда тентип калбасын деген. Эмне деген улуу эл? Өзү тентимек түгүл, ошо айвандар тентип кетпесин деген. Кайсы элде мындай улуулукту биз кезиктире алабыз? Ошентип айткан эл бүгүн өзү тентип атат, туурабы? Эми жанагы Жакып, ал карганга чейин баласы жок болду да. Анан ошондо ошо бүгүнкү күнгө таамай айтылган сөз, жана Манас кереги жок дегендерге сабак катары. Жаш кезимден мал жыйдым дейт. Бала менен ишим жок. Өмүрүң менин чала экен, дүйнө эси бала экен дейт. Артыңдан туяк калбаса, дүйнөсү курусун бузулуп калган кала экен дейт.